Бишкек шаардык кеңешине кайра шайлоого катышуу үчүн 17 саясий партия документин тапшырды. Бул туурасында бүгүн Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов билдирди. Анын айтымында кайра өтө турчу жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо партиялардын тийиштүү документтерин кабыл алуу 13-июнда аяктады. Эми аймактык шайлоо комиссиясы 20-июнга чейин партиялардын тапшырган документтерин текшерип, талапкерлерди каттоо же баш тартуу чечимин чыгарат. Азыр мына 17 саясий партия Ата журт Кыргызстан, эмгек, туран, келечек, реформа, өнүгүү, биздин Кыргызстан, биздин эл, столица, замандаш, ынтымак, билимдеги, жаңы мезгил, социал демократтар, ишеним, улуу партия жыйналып Кыргызстан. Эми биз 7 күндүн ичинде аймактык шайлоо комиссиялары текшерип чыгабыз. Бишкек, Ош, Токмок ушу документтерин текшерип, каттоо процессин бүтүрөбүз. Текшеришпек дейт. Белгилей кетсек, Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине депутаттарды кайра шайлоо 11-июлга белгиленген. Мыйзамга ылайык шайлоонун алдындагы үгүт иштери талапкерлердин тизмеси каттоодон өткөндөн кийин тагыраагы 20-июндан 10-июлга чейин жүргүзүлөт. Ал эми Ош шаардык кеңешине кайра шайлоого катышуу үчүн 9 партия документин тапшырса, Токмок шаардык кеңешине ат салышуу үчүн 6 партия катышууга камынууда. Бул жолу кайра шайлоону өткөрүү үчүн мамлекеттин бюджетинен 48 миллион 344 миң сом жумшалат. Быйыл 11 апрелде Кыргызстанда жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо өткөн. Анда добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу, шайлоо мыйзамдарынын сакталбаганынан улам Токмок, Ош жана Бишкек шаарларындагы добуштун жыйынтыктары жокко чыгарылган. Ал эми бир маалда 3 шаардагы добуштун жокко чыгарылган учуру Кыргызстанда өткөн шайлоонун тарыхында биринчи жолу орун алды.